Жалал Абад шаарынын Таяк Араев аймактык башкарманын Төш-Кучу айылындагы көчөлөргө жаңы электр мамычалары орнотулат. Аны Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Шайырбек Ташиев өзүнүн каражатынан камсыздады. Учурда 12 дана электр мамычасын тапшырса, алдыда дагы кошумча алып берерин убадалады. 400-гө жакын үй бүлө жашаган аталган айыл тургундары 20 жылдан бери жыгач түркүктөр аркылуу өткөрүлгөн электр тогун пайдаланып келишкен. Тийиштүү жактарга кайрылганы менен бул маселе чечилбей, кээ бир мамычалар жарактан чыгып, жергиликтүү бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Жолугушуунун жүрүшүндө эл өкүлү Шайырбек Ташиев жана Жалал Абад шаарынын вице-мэри Болот Узакбаев тургундардын башка да көйгөйлөрү менен таанышышты. Белгилей кетсек, ушул жылдын март айында Төш-Кучу жаңы конушунда улак тартышы ойнун учурунда атчан бара жаткан улакчы токко урунуп, ат окуя болгон жерде жан берген. Жакын күндөрү дагы мага кат менен өздөрү бүт ушул тургундар барышыптыр. Анан кийин ушулардын бир ооз сөзүнө эки кылбастан өзүбүз Куда берип аткан ушу ырыскыны тең бөлүшүп жейли деп, соопчулук иш кылайлы деп ушул жерге бүгүн мына электр мамычаларын алып келдик. Ушу жанагы темирлери менен бүт Кудай буйрса жакында ушу орнотуп, буну Кудай буйрса эми алдыда дагы көптөгөн иштер бар. Ал иштерди дагы ушу эл жутубуз менен чогуу аткарабыз деген ойдобуз. Буга чейин биз кыйналып эле келгенбиз. Шамал болгондо дагы светтерибиз өчөт эле. Столпаларыбыз талапка жооп бербейт. Шамал болгондо, катуу шамал болгондо, жамгыр жааганда светибиз өчүп калат. Эми бүгүн биз өтө кубанып турабыз. Мына Шайыр Ташиевич келип бизге столпаларды кошо жүктөп келди. Столпа коюп бере турган болду. Мына зымдары менен өздөрү орнотуп бере турган болуп атат. Биз аябай кубанычтабыз, ыраазыбыз. Ушул жердеги бардык кошуналар баарыбыз чыгып бүгүн сүйүнүп турган учурубуз. Сузак районунун Каралма аймагында жайгашкан Алтын балалык лагерине Жалал Абад шаарынан жиберилген алгачкы 100 бала эс алууда. Аталган жайда балдардын дем алуусун дагы да көңүлдүү өткөрүү үчүн Шаардык Маданият сарайы жашанөрпоздордун катышуусунда концерттик программа тартуулады. Лагерде дайыма эс алып жүрөм, жыл сайын келем. Лагердин тамак аштары, эс алуулары, походдору бардыгы жакшы, коттедждери. Бул лагер мага абдан жагат. Конкурстары бар, походдорго чыгабыз, тоолорго чыгабыз, ойнойбуз, бийлейбиз, грамота алабыз. Ошолор менен лагерь кызыктуу. Мындагы балдардын эс алуусун уюштурууда аларга бир катар ийримдер да каралган. Кыздарга улуттук кол өнөрчүлүк сабактары өтүлүп, түрдүү спорттук оюндар жана патриоттук сезимдерди күчөтүү багытындагы сабактар өтүлүүдө. Азыркы күндө 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар эс алып жатышат. Подгруппаларга жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнүшкөн. Балдар эртең менен саат 7:30да турушат. Андан кийин физзарядка жасашат. Физзарядка жасаган соң бети колун жууп, комнатасын тазалашып, анан эртең мененки чайга барышат. Анан балдарга кызыктырыш үчүн ар кандай конкурстар, спорттук мелдештер уюштурулуп жатат. Жайкы эс алуу учурунда Алтын балалык лагерине жиберилген жалпы 4 агымдагы балдар 10 күн аралыгында эс алат. Каалоочулар үчүн акылуу агым уюштуруу пландалууда. Ал эми мындагылардын коопсуздугун камсыз кылууда шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан атайын кызматкер бөлүнгөн. Жылына 100 баладан эгерде эс алдырган болсок, быйыл 2 эсе. Себеби ошол муктаждыкка алып келген себебин эске алышып, шаардык кеңеш жана мэрия тарабынан ушу 200 балага эс алдырууга уюштурулду. Балдардын маанайы жакшы. Чындыгында бул нерселер болуп келген, бирок быйыл андан да жакшы болгонуна кубандырат. Ата-энелердин ыраазычылыгы, балдарды узатып жатканда, балдар келгенден кийин ата-энелер келип чоң ыраазычылыгын билдирип жатышат. Биз балдарга канчалык кам көрсөк, биздин өлкөнүн өсүшүнө, биздин өлкөнүн деги эле маданиятына чоң салым кошулат деп ойлоймун. Бул жолу кала бийлиги шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, ата-энесинен ажыраган, ИИМКО калаңынын жана Чернобыль апатынын катышуучуларынын балдарын акысыз эс алдырууну уюштурган. Ал эми лагерге баруучу балдар шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан аныкталып, 200 баланын тизмеси берилген. Ага шаардык бюджеттен жалпы 752 000 сом каражат бөлүнгөн.
4-үн Жалал Абад шаарында медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы салтанаттуу белгиленди. Областык Барпы драма театрында өткөн иш-чарага облус жетекчилери, Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жана медицина кызматкерлери катышты. Иш-чаранын алкагында кала башчысы бир катар өмүр сакчыларын Жалал Абад шаардык мэриясынын жана шаардык кеңештин ардак грамоталарын тапшырды. Шаар башчысы дарыгерлерге бекем ден соолук, тийиштүү иштеринде ийгиликтерди каалады. Шаар мэриясы тарабынан каладагы саламаттыкты сактоо мекемелердеги шарттарды жакшыртуу багытында ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп жаткандыгын белгиледи. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы 8 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 300гө жакын дарыгер эмгектенет. Алардын 96сы жогорку категориядагы билимге ээ. Бул кызматкерлер каланын жалпы 110.900 калкын медициналык жактан тейлеп келүүдө. Мындай арга жаган жаратман эмгектин дарыгери болуп, жалпы калктын саламаттыгы үчүн талыкпай арбай кызмат өтө берүүңөргө тилектешмин. Жалал Абадта мурдайга караганда кыйла өзгөрүштөр бар, жаңы имараттар куруп берилип атат, ремонтторго жардам берип атат. Кээ бир поликлиникаларыбызда ремонттарын кичине начар болгон үчүн ошо кичине жетишсиздиктер бар. Калганда пока элди тейлеп, колдон келгенче жардам берип иштеп атабыз. Жалал Абад шаарынан чыккан таштандыларды жыйноо күн сайын кечки саат 6-дан башталат. Атайын таштанды ташуучу унаа менен борбордук көчөлөрдөгү базардан чыккан акыр чекирлерди чогултушат. Бул жайлардагы таштандыларды чогултуу оңойго турбайт. Жарандар туш келген жерге таштап кетсе, такси кызматын көрсөткөндөр унаалар менен борбордук көчөлөрдө тоскоолдук жаратышат. Машиналар өтө бизге ыңгайсыздыкты жаратат. Тоскоолдуктар болот, кыйналабыз, сөккөн учурлары болот. Аркылы сөздөрдү угабыз да, кыскасы шаардын мусорун алыш үчүн. Ошентип мынерден базарга коебуз берге алып келип, кыйынчылык менен мына өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар азыр. Адамдар өзүлөрү деле ушу машина кайсы малда келет, баары билишет. Эми тоготпой алып келип мына арыктын ичине ала төкө төгүп ийишет, арабалар менен алып келип. Тамактын помойлорун төгүп ийишет, челекти алып чыгып эле каалаган жерде каалаганды алып төгүп ийишет. Жарандарды шаардын тазалыгын сактоого чакыруу максатында атайын рейдтер тынымсыз өткөрүлүп турат. Бирок толугу менен маселени жоюуга мүмкүн болбой келет. Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык учурда уруксаат берилбеген жайларга таштанды төккөндөргө чара көрүлүүдө. Сааты белгиленген күнү ошол күнү мусорду алып кетет. Урна койсоң, ал урнага бири барып төгө берет экен да. Анан шаардын тазалыгы боюнча күрөшүп атабыз. Арызы учурда биз санитардык эколог инспекциясына жаңы бузуулар кодекси боюнча протоколдор келген, колубузда бар. Бүгүн 5 протокол толтурдук. Мо биздин Пушкина көчөсүнө жайгашкан Вегас бассейнинин алдында чачкындуу соода жүргүзгөн пресс, чөптөр саткан жарандарга ошолордун айдоочуларына тиешелүү ГАИ кызматкерлерин чакырып, ошо айдоочулук күбөлүгүн, өздүгүн аныктаган тастоочу документтерин алып, айыппулдарды салып көрсөттүк. Ал эми турак үйлөрдөн чыккан таштандылар атайын графиктин негизинде жума сайын кезеги менен алынат. Оор мөшөктөрдөгү акыр чекирлерди жыйноо кызматкерлерге кыйынчылык жаратат. Жагымсыз жытты искеген жумушчулар булардын баарына чыдоого аргасыз. Айрым кезде таштанды ташыган унаа бузулуп, жумушчулардын иш алып баруусуна бир топ ыңгайсыздык жаратат. Ага карабай таштандыны өз учурунда жыйноого аракет кылышат. Жалал Абадтын бүгүнкү тазалыгы дал ушул кызматкерлердин эмгегинин натыйжасы. Ал эми кетирилген кемчиликтерди жоюуга жан үрөп, кала тургундарын тазалыкка кайдыгер кароого чакырышат. Чындыгында эми баалаган эл деле бар экен, баалабаган деле эл бар экен. Мына жумушчулардын акыбалдарын көрүп атасыздар. Эртеден кечке иштейт, тердеп, мына акыбалдар өтө оор. Ошентсе дагы мына өздөрүнүн ишине тап туруп, түн дебей, күн дебестен, ысык дебей, жамгыр, суук дебестен булар өздөрүнүн иштин так аткарышат. Кээде машинабыз бузулуп калат. Көбүнчө. Эми тез эскирет экен, бул сурабайт экен, жешилип калганда уже бузула баштайт экен да. Аны ошого караганда, ошого карабастан түнү болсо дагы ушул көчөлөрдү алып бүткөнгө, алып чыгып кеткенге биз аракет кылабыз. Тазалык ишканасында жалпы 120дан аша кызматкер эмгектенет. Азиза Пусурманкулова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев борбордук базардын абалын текшерди. Анда кала башчысы тийиштүү тармактардын жетекчилеринин катышуусунда базардагы түзүлгөн жалпы абалды жеринен көрүп, соода жайларындагы иретсиздикти жана санитардык абалдын начардыгын сынга алды.
Аны менен катар базар айланасындагы тротуарларда жөө жүргүнчүлөр өтүү үчүн бир топ ыңгайсыздыктар орун алып жатканын көрүп, маселени тез аранын ичинде чечүү тапшырмасын берип, алдыда көзөмөлгө алаарын билдирди. Мындан тышкары аталган жайлардагы өрт коопсуздуктардын алдын алууда жаралган өзгөчө кырдаалдар учурунда керектелүүчү шаймандардын камсыздалганын көрүп чыкты. Как раз суббота воскресенье емдеулерді саны азырақ башқа күндерге салыштырмай. Понедельник күні мен қайтып шығып тексеремін. Кала жетекчиси Борбордук базарда күн сайын миңдеген жарандардын келип кетүүсүн эске алып, аптаптуу жай мезгилинде сатуучу жана кардарлардын коопсуздугу үчүн жума сайын санитардык дезинфекциялоо тапшырмасын берди. Биз канча жылдан бери ушу базарда иштейбиз, Борбордук базарда. Ушул жерде нан сатабыз. Дүйшөмбү күнү санитарный дем болот. Как положено базарда. Саат 9-да базар ачылат. Базардын тазалыгы кеде канаттандыралуу, кеде канаттандыралсыз болуп калат. Текшерүүлөр болуп турсун базарда. Базарга как положено текшерүүлөр келип, текшерип турсун. Шаардын ичин айсак, шаардын ичинде кээ бир жерлерде көрсөң, центральный эле жерлерде мусуллар жатат. Ошо мусулларды бул кандай десем, шаардай болуп туруш керек. Кыдыруунун алкагында Ленин көчөсүндөгү жол четиндеги арыктарда жагымсыз жыт чыгарып, топтолгон сууларды өз убагында тазалоо керектигин билдирди. Анулай аталган көчөдөгү экинчи жер асты өтмөгүнүн курулуш иштеринин абалы менен таанышты. Кемчиликтерди жоюу иштерин өз көзөмөлүнө алаарын кошумчалады. Эске салсак, Жалал Абад шаарында жалпы 11 базар болуп, алардын 2-өсү муниципалдык менчиктин карамагында. Жалал Абад шаарында Алымкул Асан Бий уулунун мамлекеттик ишмердиги тууралуу эл аралык илимий тажрыйбалык конференциясы өттү. Жалал Абад мамлекеттик университетинде өткөн илимий иш-чарага Кыргызстан элдеринин тарыхый жана маданий мурастарынын мурас коомдук фондунун төрагасы профессор Кыяс Молдокасымов жана Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарынан келген коноктор, облустук бийликтен жана кыргыз окумуштуулары менен катар аталган университеттин мугалимдери катышты. Анда Кокун хандыгынын мамлекеттик ишмери, Кыргыздын чыгаан тарыхый инсаны, таланттуу колбашчы Алымкул Амир уулунун кыска өмүрү, мамлекеттик ишмердиги, бүткүл Түркүстанды коргоого мекенчилдик жана баатырдык бейнеси тууралуу айтылды. Конференциянын негизги максаты тарыхты билүү менен жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, эки элдин достугун бекемдөө. Эскерте кетсек, Борбордук Азиянын эркиндиги үчүн күрөшкөн бул инсан капыстан ок тийип 1865-жылы 34 жашында Ташкент шаарында каза болгон. Кыргыздын 19-жылында жашаган эң бийик, эң жогорку даражадагы жаш мезгилинде каза болгон Алымкул аскер башчынын бүгүн ошого арнап илимий жыйын өткөрүп атабыз. Бул өткөн жылы биз Андижан шаарында Андижан мамлекеттик университети менен биргеликте ошол Алымкул аталыкка арнап атайын илимий жыйын өткөрүп, быйыл аны Кыргызстанда өткөрөбүз дегенбиз. Буюрса мына бүгүн илимий жыйыныбызга Бишкектен, бүт областтардан, Өзбекстандан, Казакстандан, Тажикстандан окумуштуулар келип катышып атат. Алымкул аскер, Амыр аскер бул менин сүйүктүү персонажым бири. Бул өтө чоң инсан. Кыргызда өзү башын азаттык үчүн бир мамлекеттин же элдин көз карандысы эместиги үчүн сайып койгон өзү 3-4 эле киши бар. Башын берген. Ошо Алымкул бирөөсү Мамыр Мерген деген болгон, мына База Коргондон чыккан. Бирөөсү Исхак Асан уулу Полотхан деген болгон.